Манаш шаарында социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушу токтогон жок, активдүү уланып жатат. Бүгүн курулуштун жүрүшү менен таанышуу үчүн курулуш министри Нурдан Орунтаев жеринен таанышканы келди. Анын алкагында журналисттерге пресс-тур уюштурулуп, бир катар маанилүү объектилер менен тааныштырып көрсөтүлүүдө. Беле кетсек, анын ичинде президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы негизинде курулуп жаткан 6 жаңы мектеп да бар. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан Манаш шаарында 6 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Билим берүү мекемелеринде окуучуларга жана мугалимдерге ыңгайлуу шарт түзүлүп, кабинеттер заманбап эмеректер менен жабдылат. Ошондой эле мектептердин чатырларына күн панелдери орнотулуп, ачык сабак өтүүгө ылайыкташкан атайын аянтчалар түзүлөт. Чын айтканда эмеректердин бир кымбат баалуу эмеректерден өтө кымбат эмес. 5.000-6.000 евро эмес. Мындай эле бир жакшынакай баягы ошол биздин жетекчилер отургандай жакшы кабинеттерге айландырып берген атабыз. Алардын өзүнчө индивидуальный заказ кылып атабыз. Аны Кудай буйрса бүткөндөн кийин көрөсүздөр. Ал жер мындай директордун да өзүнүн баасы болуш керек, баркы болуш керек. Мектепти башкарып аткандан кийин жана канча деген баланы окуп аткандан кийин ага дагы бир өзүнчө бир статусту беришибиз керекпиз. Негизи эле мугалим деген статусту биз ушул курулуш менен баягы көтөрүп берүүгө аракет кылып атабыз. Баягы учительскийлерди өзүнчө кылып, башкасын өзүнчө кылып, иштегенге адамга приятно болгондой кылып аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз баягы жыгач деген маселеден акырынан четине чыгып атабыз. Баардыгы металл кашкаска өтүп атабыз. Ошол эле мурун могу бесаткаларды билесиздер, баягы жыгачтан тургузгочу. Жок, андай эмес, уже баягы бекем кылып өмүр бою тургандай кылып, темирден да колдонуп, башка материалдарды колдонуп ошого өткөн учурубуз. Мисал катары мурун вентилируемый фасад деген биз колдончу эмеспиз. Азыркы учурда баардыгына ошондойлор колдонуп, жаңы мындай жылуулукту дагы жакшы сактаган имараттарга айландырып атабыз. Министрдин иш сапарынын жүрүшүндө курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Нурдан Орунтаев тиешелүү жетекчилерге колдонулган материалдардын сапатын көзөмөлдөө, бөлүнгөн каражаттарды максаттуу пайдалануу жана белгиленген мөөнөттөрдү сактоо боюнча талаптарды койду. Негизинен эң биринчи тапшырма ушул сапат жана өз убагында бүткөрүү. Анткени биз ушул жумуштарды баштап атканда биз баардыгын планировать эткенбиз. Ар бир нерсени ийне жибине чейин планировать этип туруп анан баштаганбыз. Бул жөн эле ойду тоодон келип башталган объект эмес. Бүт проектлерин дайындап, акча бааларынан бери чыгарып, анан ушундай бир объектилерге өттүк. Куруп баштадык. Президентибиз тарабынан ушул Кыргызстан аймагында адашпасам канча мектеп? Негизинен алып келгенде мен сизге бир мисалды айтайын. 2021 жылы республиканын аймагында бардыгы бирип 500гө жакын авариялык мектеп бар болчу. 500гө жакын авариялык мектеп баягы толук авариялык болбосо дагы уже эскилиги жетип калган мектептер бар болчу. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында болгону ушу бир 100дүн тегерегинде авариялык мектеп калып атат. Акыркы жылда ошол социалдык объектилер берүү боюнча биз жаңы рекордторду чыгардык. Жыл сайын ошол кеминде дегенде 250-300гө чакын жаңы социалдык объектилерди берип атат. Кудай буйрса биз муну дагы дальше улантып кете беребиз. Себеби бүгүнкү күндө биздин калкыбыз өсүп атат, ошого жараша биз аларды дагы социалдык объекттерге камсыздап турушубуз керекпиз. Негизинен алып келгенде мынакей акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атасыздар, канча деген объектилер ачылып атат. Мурун бир объект ачылса ошол жерге көп кишилер келип ошол жерден шаң шөкөт менен аччу. Азыр андай жок. Азыр жергиликтүү бийлик дагы жетишпей калып атышкангачы. Ошол эле мынакей мисалга айталы. Кудай буйрса ошо 15 сентябрь мынакей 6 мектеп беребиз, туурабы? Бардыгын сразу баягы бирөөнү алып келип ачкан оор болуп калат. Бирок ошого карабастан кээ бир жерлерди онлайн форматка өткөрөбүз. Пресс-турдун алкагында Жалал-Абадтагы 10дон ашык ири объектилердин курулушунун темпи менен таанышып, акыркы жаңылануулар жана объектилердин учурдагы абалы боюнча кеңири маалымат алды. Министрдин айтымында шаардагы социалдык жана инфраструктуралык долбоорлордун курулушу белгиленген графикке ылайык уланууда. Быйылкы жылда алганда канча пайызын жаңылап жетише алдык? Пайыз боюнча биз аналитиканы жүргүзө элекпиз. Аналитиканы биз обычно жылдын аягында жүргүзөбүз. Ал боюнча да толук маалымат беребиз. Бирок айтып келгенде, кайсы жерде кандай маселе чыкпасын, биз дароо ошол жерге барып чечип, маселесин чечкенге аракет кылып атабыз. Мисалга мен сизге бир мисал айтайын. Кээ бир жерлерде баягы кандайдыр бир маселе менен же подрядчик тарабынан же куруучулар тарабынан же мамлекеттик кызматкерлер тарабынан кээ бир жерде баягы курулуш иштеринде проблемалар чыгат.
биз аны дароо чечебиз. Дароо чечкенге аракетибизди кылабыз. Жок, кандай болбойт. Бир дагы курулуш токтобосун деген атайын президентибиздин тапшырмасы бар. Бир дагы курулуштун бүгүнкү күндө токтогон жери жок. Жүйөсүз кандайдыр бир маселеси жок, жөн эле токтоп калган курулуш жок. Дагы кээ бир жерде мынакей мисал катары жана филармония сыяктуу бир объектин токтотконбуз. Бул эми чоң шаардагы бир жападан жалгыз бир объектини ошол атайын токтотконбуз. Себеби жана экономикалык жактан, техникалык жактан жана негиздүүлүгү жагынан туура эмес болуп калгандай туруп бир объектин токтоттук, бирок аны да кулантабыз. Башкача проектин кулантабыз. Ал эми калган объекттер боюнча бир дагы объект токтогон жок, тескерисинче наоборот көбөйдү. Өзүңүздөр карагандай эле мына биздики болсо күндө бияктан үй токтогон жок, негизи эле мына бияктан болсо ошо март айында болсо жанагындай 6 мектеп да кошумча деп айтылган болчу. Бияктан 375 орундуктан болсо 375 орундук мектептен 4-өө, бирөө 500 орундук, бирөө 750 орундуктар да. Мына бүгүн болсо ошол жактан барып көрүп келе атабыз, баардык иштин баары мына токтогон жок, аябай кызуу боюнча эле иштер жүрүп келе атат да. Буюрса ошол мектептин баары бүткөндөн кийин аяктан бир 5,5-6 миңдей окуучунун баарын камтып калат. Ошол себептен болсо өзүңүздөр билесиңер, азыр мына биздики Мана шаарында болсо кишинин саны АТРдин алкагында мына 183 миңдей, 186 миңдей киши болуп, ошол сандарды киши көсүп атат. Ошол себептен болсо жанагындай АТРдин жанындагы мектептер ушактан мектептер боюнча проблемасы болуп аткан боюнча ошолорго дополнительный корпустар аныктап чыкты элек, ошол менен азыр салып бүтүрүп атабыз. Буюрса 15-сентябрда окуу башталган учурда ошол жактан тапшырабыз. Жана 700 орундук болсо жаз айында болсо жана жогоруда айтылып кеткен боюнча жаан чачын болду. Ошол жактан кичине иши кичине кечигип калды эле. Ошо октябрдын бир 15-леринде, ноябрга жакын ошол жактан бүтүрөбүз да негизи. Бейле кетсек, быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн майрамына карата республика боюнча 100дөн ашык социалдык жана инфраструктуралык объектти пайдаланууга берүү пландалууда. Анын ичинен Жалал Абад облусунда 26 объект элге пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.